Саламатсыздарбы? Бул 11 лекциянын экинчи бөлүгү. Intermediate level'ine карата тартылып аткан видео. Анда баштайлы. 11 лекция, экинчи бөлүгү. Commemoration after the funeral. Жаназадан кийинки эскерүү же аш берүү. Биякта биз мурунку бөлүгүндө жаттаган сөздөр. Буларды карап кайталап койсоңуздар болот. Анда дагы суроолор. Буларга да жооп берип койсоңуздар болот. Эми жаңы сөздөр. Past, өткөн. Valley, өрөн. Narrow, тар. Sweets, таттуулар. Lake, көл. Да чогуу бул текстти окуйлу. In the past times, people used many yurts as a big commemorations, sometimes up to 1000 yurts. Мурунку убакыттарда адамдар чоң эскерүүдө көптөгөн юрталарды колдонушчу. Кээ алар минден минде юрталарды колдонушчу. In the epic Manas, there was a big commemoration for Kokotai. Манастын эпилогиясында аякта чоң эскерүү Кокотайга карата чоң эскерүү болгон. First, they wanted to have it in the Alai Valley, but it was too narrow, so they chose the Karkara Valley. Башында алар ушуну Алай өрөөнүндө кылалы деп каалашкан. Бирок ал аябай тар болчу. Анан алар Каркыра өрөөнүндө кылалы деп чечишкен. Биякта Valley бул кыргызча өрөөн деп окулат. Бул сөз орусча айтканда долина. Биякта да narrow деген сөз кыргызча айтканда тар деп которулат. Орусча айтканда узко. This place was good for games and for guests, and many people came. Бул жер оюндарга анан конокторго жакшы болчу. Анан көптөгөн адамдар келишкен. This commemoration became very famous, and people say there was as much meat as the mountains and as much sweets as a big lake. Бул эскерүү аябай ардактуу болгон. Анан адамдар айтышчу. Аякта ушунчалык көп эт болгон. Аякта тоодой көптөгөн эт болгон. Анан чоң көлгө окшогон таттуулар болгон. Аябай эт анан таттуулар аябай көп болгон деп айткысы келди да. Анда экинчи бөлүгү. Morning. Так, мен тура айтып атамбы буларды?
morning, аза күтүү, special, атайын. Why do people have games at the commemorations? Эмнеге адамдар эскерүүдө оюндарды ойношот? After 1 year, the time of mourning is over. 1 жылдан кийин аза күтүүнүн убакыты бүтөт. People can stop being sad and have games. Адамдар капа болгонун токтотуп, анан оюндарды ойноп башташат. Ash is a special event after a person dies. Special. Так, кечиресиз. Биз мени карап коюңуздар. Ой, тун. Биякта тура эмес жазып коюптур переводун. Ондоп коеюн азыр. Special деген особенный деп которот, Биякта эмнеге атайын деп жазып койгон? Особенный кечирип коюңуздар. Особенный. Аш адам өлгөндөн аш бул деген адам өлгөндөн кийин аябай өзгөчө окуя. People have this event to change sadness into joy and fun. Адамдар бул окуяны, капаны joy, орусча айтканда радость, кыргызчасын билбейт экенмин, and fun. Fun это чыргап, чыргап, веселиться, ошондой мааниде. Ошол капаны ошо жакшы убакыт өткөргөнгө алмаштырат экен да. Бүт капа кылган нерселерди унутуп, чогуу жакшы убакыт өткөргөнгө аракет кылышат экен. The Kyrgyz writer Асан Жакшылыков wrote about this. Кыргыз жазуучу Асан Жакшылыков ушул жөнүндө жазган. Анда биздин текстибиз бүттү. Биякта тапшырмалар бар. Assignment 1, assignment 2. Анда эмесе ушул сабак бүттү. Баарыңыздарга көргөнүңүздөргө рахмат. Баарыңыздарга чын ден соолук, бүт жакшы нерселерди каалайм. Саламатта болуңуздар.